Namaz okubasa, бирок мүнөзү жакшы болсо турмушка чыкса болобу? Намаз окуп деле жалдыратып жүргөн адамдар бар, жалдыратып урган адамдар бар, баштан өткөн дейт. Ооба, бирок дуа кылыш керек. Анткени намаз окубаса Кудайдын улуктугун биле албаган адам, Кудайдын кадырын биле албаган адам, жаратуучунун кадырын биле албаган адам, анан ал сиздин кадырыңызды кээде билбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан албетте намаз окуп деле жаман болгондор бар, бирок ошол намаз окуса жакшы дегенде мен дайыма айткым келет эле баары бир. Мүнөзү жакшы болсо дуа кылыңыз, иншалла балким жакшы болуп кетсе бир жөн. Анан мүнөзү жакшы адамдар кээде арак ичет, кээде шариатка туура келбеген амалдар кылышат. Анан ошондон кийин кыйналып калгандагы чатак болот да. Аялдар көбүнчө эркектер жакшы биле беришпейт. Намаз окубаса атыр коюп жакшынакай болуп, бети башын жакшынакай кылып күлүп жылмайып болуп тишин көрсөтүп койсо эле ошону сүйүп калат да. Бирок ал анын куулугу болушу мүмкүн, башкасы болушу мүмкүн. Ошон үчүн аялдар өздөрү күйөө тандабаш керек, эркектер аял тандабаш керек. Балким эркекке аял туугандары, аялга эркек туугандары жубай тандаганга жардам бериш керек. Эгерде такыба кыз намаз окубаган фасык балага турмушка чыкса, бешенесинде Аллахтын мээри менен үмүтсүз деген жазуусу бар болуп турабы кийин кыямат күнү. Ушундай хадис бар экен го. Турмушка чыга элек эжелерге бир жакшы дуа кылып коюңузчу, рахмат Аллахым ыраазы болсун дейт. Чындыгында фасык адамдарга турмушка биз кыздарыбыз бербегенге аракет кылабыз колдон келишинче. Анткени кыздар бирөөнүн бүлөсүнө барганда аларга кайсы бир деңгээлде баш ийиш керек болот дагы, анан алардын фасыктыгына эмне душар болуп калып кыйналып калгандар бар. Намаз окуган окубаган деле жолукчан кыздарга үйлөнгүсү келе берет. Мен намаз окуган ниет кылдым деп коюп элечи. Анан бүткөндөн кийин, үйлөнгөндөн кийин жолугуңду чеч, анан арак ич, мени бияка бар, били деп кыйнай бергендер бар да. Ошого ниет кылганыңды билип турам, окуп анан кел деш керек. Окуп, анан бир канча окуган анан кел, ага чейин жок деш керек. Кыздарды фасык адамдарга бергенге болбойт. Кыз балдар жөнүндө айттым официантты. Турмуш куруп жатканда бала менен кыздын кайсыл сапаттарына көбүрөөк көңүл буруп турмуш куруу керек? Бул боюнча мен көп айткан сабактарда издеп уксаңыз болот, чыгат интернеттен, Насат медиага кирип туруп. Мен өз атам казыр бирок диндарлыгына көңүл бурган жакшы, анан тарбиясына караш керек, ата-энесин билиш керек. Анан жакшы сүйлөп намаз окуйм деп шенин кирип кетпеш керек. Намаз окуйм деп айткан башка, намаз окуган башка сөз. Ошон үчүн мен намаз окуйм, мен таквамы чубагажын сабагына барам десе эле бул периште болуп кеткен болбойт да. Ата-энеси ким экенин тактап караш керек сөзсүз түрдө. Кайсыл бир үй бүлөгө дин жеткирүү ниетинде илимсиз балага илим алган кыз турмушка чыкса болобу? Аны менен убактылуу үй бүлөсүнүн уруксаты менен сүйлөшсө болобу дейт. Көбүнчө ошентип балдар бардыгы медреседе окуган кыздар үйлөнгүсү келе берет. Анан үйлөнгөндөн кийин жолугуңду чеч, анан отурушка бар, аяка бар, бияка бар деп айта берет да. Ошон үчүн колдон келишинче кыздар кыйналып калбаш керек. Сөз турмушка чыгып даават кылыш шарт эмес, ошон үчүн жок, жакшы жака барыш керек. Анткени сен өзүңө коркунуч келип калышы мүмкүн. Билесиңер, эмне үчүн мусулман аял киши мусулманга турмушка чыкса болот дагы, мусулман эмес китабия мусулманга турмушка чыга берет. Анткени үйдө кожоюн эркек болот да. Ошон үчүн канча диндар болсоң деле эркек күнүгө кыйнай берсе, анда өзүң кыйналып калышың мүмкүн. Ошон үчүн диндар жерге чыгыш керек. Ат-тайибат лит-тайибин. Анан даават иншалла кете берет, иншалла. Чубакачы, биздин кыздар кандай балдарга же болбосо улуттагыларга турмушка чыкса болот? Кээ бир кыздарыбыз Бурят, Кытай жана башка турмушка чыгып жатат дейт. Улут маселеси кыргыз сөз түрдө кыргызга турмушка чыгыш керек деп айтылынбайт, бирок мусулман болсун дейт. Анан мусулман болгондо кээ бир мусулмандар дагы мусулманчылык карманбастан бузукулук кылып, бир күн бул менен, бир күн тиги менен жүрө турган болсо, анын дагы кереги жок. Ошол дин кармаган, таква болгон болсо, анда ким болсо болсун. Бирок ошол таква болсун. Ошол мусулманчылык карманган, намазын окуган болуп, анан негизгиси өзүбүздүн багытты карманган, туура жолдо жүргөн болсо, ошого көңүл бөлүш керек. Анан үйлөнгөндө, жашырын үйлөнгөндөргө этият болуш керек. Анткени ата-энесине тааныштырып, анан сиздин туугандардын колунан алып кете турган болуш керек. Анан кафеге барып, анан караңгы жерде отуруп үйлөнөм десе ага турмушка чыкпаш керек. Ал эми мусулман эмес улуттагыларга же диндегилерге чыкканга таптакыр болбойт. Анткени аял заты урматталыш керек. Үйдө эркек кожоюн болуп, анан аларды кыйнап коюш ыктымалы бар. Эгерде башка бир улуттагы мусулман адамга турмушка чыга турган болгондо ошол жердеги диаспоранын өкүлдөрүнө жолугуп, ошолор менен сүйлөшүп, анан ошолордун кол астына алып кете турган болгондо урматсызыңыз болот. Өзүңчө турмушка чыгып кете бербеңиз. Туура ата-энеңиз болбой калат, башка болбой калат. Бирок ушул жерде молдекелерибиз бар, ушул жерде диаспора бар, ушул жерде өкүлчүлүк бар. Ошолор менен болуп,
Ошолор bir vali bola turgan bolup alıp ketsеңиздер, inşallah bardığı jakşı bolat ele. Jakşı adam bolsaң oşol ele жетиштүү, namazdın keregi jok degenlerge sizden жооп дейт. Musulman emes bolatalar. Namazdın keregi jok. Jön ele jakşı adam bolsaң жетиштүү деген adamlar jok, al musulman emes. Antkeni namazdın keregi jok dep aytıp atat. Al anın köz karaşı. Bizdin köz karашыбызча namaz okumayınca jakşı bola albaysın dep aytabız. Senin jakşı boluşuň nemesi var, janagıday şartları var. Oşolordun biri negizgisi namaz okuşluğun seniki. Egerde bizdin kızыбызга güye düşüp kelseň aytabız, namaz okuysunmu dep suraybız. Namaz okuyum deseň anan ıı dep aytabız. Saudiyada biri kızı var eken, anan bir bala kuda düşüp kelipdir. Anan atası suraptır, bagımdattın azanı kaçan aytılat şu bugün dep sorsa bala bilbey kalıptır. Sen bagımdattın uwagını kirgenini bilbey ekesin, sen namazga mani berbey ekesin, men sana kızımı berbende berbey koyup. Tuğra kılat.